Салам достор, Кадамжай районуна караштуу Учкоргон айыл өкмөтүнө жайгашкан Ал-Хаят медициналык борборунда турабыз. Жакын күндөрдө өтө чоң жаңылык болот. Биздин досубуз чет өлкөдө иштеп, жакшы тажрыйба чогултуп, азыркы учурда биздин өзүбүздүн айылыбызда, районубузда келип ишини баштады. Адреси бул жактан Чабай, Майдан, Учкоргон центрин жактан келсеңиздер, бет маңдайында Пушкин атындагы мектеп бар. Бул жактан болсо Кызылкая Кадамжай тараптан келесиздер. Келсеңиздер эле ушул жерден кирип Салам достор, бүгүн биз Ал-Хаят медициналык борборунда турабыз. Ушул жерде өзүнүн ишини баштар астында турган досубуз, чет өлкөдөн тажрыйба алып чогултуп келген лор врач досубуз менен маек алганы келдик. Өзүңүз тааныштырып кетсең досум. Саламатсыздарбы, Учкоргон айыл тургундары, жалпы Баткен облусунун тургундары. Менин аты-жөнүм Жалбыржаев Салган Камжанович, лор врач. Азыркы учурда ушул жерде жүрүшүңдү баштар астында турасың, досум. Анда ушул бөлүмүң менен, ушул жабдуулар менен кененирээк тааныштырып кетсең, Жалпы комнатабыз. Бул аппаратыбызды аты эндоскопик лор комбайн деп аталат. Бул лор комбайндын функцияларын эслекке айтып кетсем, бул биринчи эң мыкты функциясы бул эндоскопический обследование деп аталат. Бул эндоскоп менен сиздердин кулагыңар, мурдуңар, тамагыңарда эмне өзгөрүштөр, кандай изменение болуп атат, кандай патологиялар бар, ошолорду көрсөтүп, силерди өзүңөргө көрсөтүп, анан так диагноз жардам берип, онлайн түрдө силер өзүңөр көрсөңүз болот. Негизи мына кулак тарсылдап кандай нормалар биз сүрөттөрдө көрсөтүп, силерге бул нормалар сүрөттөр биз силерге кандай өзгөрүштөр болуп атканын силерге көрсөтөбүз. Анан бул жакта бизде дагы функциялары бар мына, кулакка дары чачмай, мурунга дары чачмай, ошондой нерселер бар мына, бардык нерсеси функциясы бар, каралып чыккан. Биз эндоскоп менен бардык нерсени көрүп, анан силерге дискке, кааласаңар дискке, флешкага же сүрөтүн чыгарып берсеңер, сүрөтүн чыгарып беребиз. Заключениясы менен бардык нерсени чыгарып беришке даярбыз. Заман талабы болгон лор врачтын жалпы жабдуулары менен тааныштырып кеттиң. Буюрса, качан ишти баштайын деп атасыңар жана ачылышына бир кандайдыр элге жаңылык барбы? Биз буюрса негизи